Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Жекшемби күнү Либериянын борбору Монроэде Эбола илдетинен дарылоо борборуна белгисиз куралчан адамдар көп кол салышты. 17ге жакын адам көз жумду, көбү оорулуу. Кээ-бирлери илдетти жуктурган деген күмөн менен дарыланып жатышкан. Борбор Вест-Пойнт борборунда 75 миңге жакын жашоочусу бар аймакта жайгашкан. Бастырып киргендер жана аларга кошулуп кеткен жергиликтүү жашоочулар борбордон жууркан төшөк матрастарды алып чыгып кетишкен. Ал буюмдар илдетти жуктурушу толук ыктымал. Өкмөттөгүлөр болуп өткөн окуядан кийин вирус тез арада жайылып кетүүсүнөн коркушууда. Буга чейин айылдын жашоочулары Эболадан өлгөн адамдардын сөөктөрүн алып кетүү үчүн келген полиция кызматкерлеринин жолун тосушкан. Либериянын жашоочулары вирустун бар экендигине ишенбей, жогорудагыдай кадамдарга баруусу абалды андан кооптуу кылууда. Эбола илдетинен Африка континенти боюнча 1200 адам көз жумганы маалымдалууда. Индонезияда кыйраган кемедеги 15 адам табылбай жатат. Индонезиянын чыгышындагы деңизде кыйраган кеменин 15 жүргүнчүсү издөө иштери уланууда. Чет элдик туристтер бараткан кеме ишемби күнү Флорес аралына жакын жерде чөгүп кеткен. Бортто чет элдик 20, жергиликтүү 5 киши болгон. Балыкчылар 10 адамды куткарып калган. Алар Франциянын, Голландиянын, Германиянын, Испаниянын жана Жаңы Зеландиянын жарандары. Исламабад шаарында өкмөттү кетирүү талабы менен оппозиция өкүлдөрү уюштурган митингге жекшемби күнү дагы миңдей киши кошулду. Байкоочулар нааразычылык акциясына чыккандар 10 миңден көп экенин маалымдашууда. Акциянын уюштуруучулары оппозиция лидерлери мурунку крикет жылызы Имран Хан жана белгилүү аалым Мухаммед Тахир Ул-Кадри баштаган топ премьер-министр Наваз Шарифти жана ал башкарып жаткан өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Имран Хан 2013 жылдагы алгачкы демократиялык шайлоодо Наваз Шариф жасалма добуш менен жеңишке жетишкенин буга чейин билдирген. Ал эми Мухаммед Тахир Ул-Кадри анын талапкери Наваз Шариф тарабынан өлтүрүлгөнүн айтып, өкмөт башчысын камакка алууну талап кылып келет. Жекшемби күнү Миссури штатынын Фергюсон шаарындагы массалык башаламандык учурунда бир адам каза тапты. 7 киши камакка алынды. Манифестанттар менен полиция ортосундагы кагылышуу 9 августта 18 жаштагы афро-америкалык Майкл Браун күч кызматкерлери тарабынан атып өлтүрүлгөн соң башталган. Акцияга чыккандар Браун куралсыз болгонуна жана колун көтөрүп туруп бергенине карабай атып өлтүрүлгөнүгө нааразы болууда. Ал эми полиция Майкл Браун күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөнү үчүн аткылаганын айтып жатат. Президент Барак Обама бул окуя кылдат иликтелерин билдирген. Украинанын түндүк чыгышында антитеррордук иш-аракеттер уланууда. Бир нече күн мурун Украина армиясы Луганскидеги Большая Виргунка районуна кирип, Украинанын желегин орнотушту. Ошондой эле Донецктеги Ждановка шаарында өз карамагына алды. Горловка, Первомай, Красный Луч аймактарын өздөрүнө каратууну улантып жатышат. Андан сырткары мурдараак бошотулган Лисичанскта да Украинадан жардам ала баштады. Жекшемби күнкү конференцияда Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Россиянын сепаратисттерди курал-жарак менен камсыз кылууда деп айыптады. Бизде чынында азырынча Украина армиясы тарабынан көзөмөлдөнбөгөн булактар аркылуу Россия Федерациясынан курал-жарак алган сепаратисттер тууралуу маалымат бар. Бирок кантип канча көлөмдө өткөндүгү тууралуу кабарыбыз жок. Жекшемби күнү Орусиянын президентинин пресс катчысы Дмитрий Песков бул маалыматты четке какты. Израиль жана Газа тилкесинин ортосундагы тынчтык келишиминин эң негизги максаты тилкедеги аткылоолорду толугу менен токтотуу. Эгер Хамас сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында өз утулушун жеңишке айлантам десе, алар терең жаңылышат. Ракеталык аткылоону улантуу менен эч кандай жеңилдикке жетише алышпайт. Израилде тынчтык орномоюнча биз Хамас кыймылына жооп кайтара беребиз деп айтты өз кебинде Израиль премьер-министри. 5 күндүк тынчтык келишими бүгүн дүйшөмбү күнү бүтмөкчү. Ал арада Тель-Авивде Палестина менен согушту токтотууну жактагандар чыгышты. Бир нече миң адам конфликтти дипломатиялык жол менен чечүүнү суранышты. Газадагы Израилдин аскердик иш-аракеттери 8-июлда башталган. Иш-чаранын жүрүшүндө анклавда 2000ге жакын киши көз жумду. Ошондой эле Израилдин 64 аскер адамы 3 жөнөкөй жараны мерт кетти. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.